Ассаламу алейкум. ГАИ кызматкери токтоткондо алардын жумуштарын айтып бересизби? Мыйзам чегинде эмне деп келиш керек? Айдоочуга дейт. Эмнелерди көрсөтүш керек дейт. Биринчиден, ГАИ кызматкери сизди токтоткон учурда күндүзү болсо колунда жезл менен токтотот. Эгерде түнү болгон болсо, сөзсүз түрдө мигалкасы чаңык болуш керек. Сизге токтоткон учурда сизди честь берип, званиясын айтып, аты жөнүн айтып, сизге ары карай эмненин негизинде сизди токтотту, сиз кайсыл мыйзам бузганыңызды эскертет. Могу негизинде мыйзам буздуңуз деп айтыш керек. Ары карай сизден тийиштүү документтериңизди сурайт. Эгерде эч кандай административдик мыйзам бузууңуз жок болсо, жөн гана рейд деген болсо, анда рейд кагазын көрсөтүш керек болот. Бул ошол заверенный копия болот. Же болсо оригинал болуш керек болот өзүндө. Телефондон, башка бир мессенджерлерден көрсөткөн ал юридикалык күчкө ээ эмес. Себеп бизде электронный документация деген азырынча ишин алып бара элек. Ошого рейд болуп атат дегенде сөзсүз түрдө рейдовый кагазын көрсөтүш керек. Эгерде сиз ал ГАИ кызматкерлеринин аты жөнүн тааныштырганда, сиз ал ГАИ кызматкерлеринин удостоверениясын күбөлүгүн сурап, ким аты жөнүн ошол жерден дагы тактап алсаңыз болот.